Бакыт Абдыкадыров Россияга жумуш издеп барып, иши оңунан чыгып, ордуна чоголган мекендешибиздин бири. Ал бөтөн жерде талыкпаган эмгек жана маңдай тер менен ийгиликке жеткен. 2005-жылы бир аябай миграция потогу болбодубу? Биякты көздөй бизде баягы жумушчулук жок эсебет менен бияка келип иштейли, кичине өзүбүзгө кыйналдык да баягы. Грузчик болуп иштедик. Ар кандай кыйын жумуштар да болду. Аны ойлонуп өткенсиң да, постоянно грузчик болуп иштей беребизби депчи. Акырын ушу деңгээлге жеттик, акырын Кудайга шүгүр, бизге окшогон балдар абдан көп. Орусияда расмий маалыматтарга караганда 500 миңден ашуун, ал эми расмий эмес булактарда 1 миллиондон көп кыргызстандыктар эмгектенет. Алар туруктуу иштеп, эки өлкөнүн экономикасына салым кошууда. Иш-чарага эмгек мигранттарына спорттук, маданий, сот, укуктук, бизнес чөйрөсүндө жана башка ар тараптуу колдоо көрсөткөн россиялык уюмдар катышып, эмгек мигранттарына байланыштуу маселелер талкууланды. Форум эки мамлекеттин ортосундагы кызматташтыкты жакшыртуу боюнча келечек пландарды, көйгөйлөрдү жана аларды чечүү үчүн туруктуу диалог аянтчага айланды. Российская Федерация старается, конечно, создать... Россия эмгек мигранттарына иштеп окуганына жагымдуу шарт түзүп берүүгө аракет кылууда. Биздин уюм Борбордук Азия өлкөлөрүнөн келип, кыйын абалда калгандарга жардам беребиз. Алар орус тилин, мыйзамдарды билбей тоскоолдуктарга кабылат. Биз документ топтоого, мыйзамдар тууралуу түшүндүрмө берип, баардык жагынан жардам берип келебиз. Иш-чарада Кыргызстандын өнүмдөрүн Орусия аймагында илгерилетүү максатында Кыргызстандын 100 мыкты өнүмү долбоору тартууланды. Ошондой эле кичи жана орто бизнести өнүктүрүп, эки өлкөнүн кызматташуу келечеги каралды. Все выступающие Форум башынан кызыктуу болду. Катышуучулардын 90% бизнеске тиешеси бар экенин байкадым. Алар эки тараптуу алака түзүүгө ынтызар болушту. Жыйында жигердүү, оптимисттик маанайда кызык талкуу болду. Мен Кыргызстан менен иш алып барууну колдойм. Соңку жылдары мамлекет тарабынан дагы сыртта эмгектенип жүргөн мекендештерибизге камкордук көрүлүүдө. Орусиядагы кыргызстандыктарга Борбор Азиядан барган башка жарандарга салыштырмалуу бир топ жеңилдиктер каралган. Ошол эле малда мекендештерибиздин көбү кара жумуштарда эмес, тейлөө бизнес жаатында иштейт. Уланбек Тиканбаев, Алмаз Нурманбетов, Коомдук 1 канал.